Ош шаарында өткөрүлүп жаткан креативдүү технологиялардын кербени эл аралык фестивалю жыйынтыкталды. Бул иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Беларусь, Армения жана Өзбекстандан катышуучулар келип, өздөрүнүн жасаган эмгектери менен катышты. Фестивалдын негизги максаты педагогикалык коомчулуктун билим берүү тармактарынын жаш студенттердин көңүлүн окуу процессинде практикада креативдүү технологияларды иштеп чыгууга жана киргизүүгө буруу болуп эсептелет. Ошо эл аралык фестивалдын негизги максаты ошо окуучулардын арасында инженердик кесипти калыптандыруу, инженердик кесипке багыт берүү. Анан ошо азыркы учурда айтып атпайбызбы, STEM технологиялар деп. STEM технология деген ошо инженердик, математикалык, физикалык технологияларды өнүктүргөнгө аракет кылып атабыз да. Анан мына ар бир өлкө азыркы учурда ошо жаңы индустрияны, жаңы технологияларды киргизип атышат. Анан биз Кыргызстандын окуучулары, мугалимдери артта калбай, ошо жаңы өнүгүп келаткан технологияларга салымыбызды кошуп кетишибиз керек да. Ош технологиялык университетинде 6 багыт боюнча Кыргызстандын бардык областтарынан жана башка мамлекеттерден келген катышуучулар өздөрүнүн ойлоп табуучулук иштерин коомчулукка чыгарышып, бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу деп эсептелген маселелерге арналган эмгектерин көрсөтүштү. Жыйынтыкталып жаткан эл аралык иш-чарага Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Мамбетакунов Уланбек Эсенбекович атайын иш сапар менен келип катышты. Өз сөзүндө министр бүгүнкү жаш ойлоп табуучулардын келечекте биздин өлкө үчүн өнүккөн коомду курууга багыт алып бараткандыгын белгиледи. Биздин окуу жайдын жалпы жамааты менен жолугушуу өткөрүп, мамлекетибиздин билим берүүсүн өнүктүрүүгө биргелешип аракет кылууга чакырды. Ушундай фестивалдар аркылуу биз окуучулардын ошо республика боюнча ар бир дубандан келишти. Андан тышкары Белоруссия, Өзбекстандан өкүлдөр келишти. Жаш изилдөөчүлөр, жаш ойлоп табуучулар келишти. Ошолор биргеликте бири-биринин идеяларын колдоп, кийинки жашообузга, кийинки келечекке техникалык жактан салым кошконго аракет кылабыз деп ниеттенип атышат. 4 күнгө созулган иш-чаранын жыйынтыгында мыкты деп табылган ойлоп табуулардын ээлерине уюштуруучулар тарабынан дипломдор жана грамоталар тапшырылды. Шаардын мектептеринде гана атайын бир кандайдыр устройстволор же аппараттар болбосо, айыл жергесинде эч кандай аппараттар жок. Ошону мамлекеттик деңгээлде, министрликтин деңгээлинде кандайдыр проекттердин жолдору менен болсо дагы, аны мектепке бирден ардоюна түзүлүштөрүнөн бериле турган болсо, сабактарда робот техника кызыгуулар башталат жана бул биринчи этабы болуп калат да. Жаш ойлоп табуучулардын эмгектери келечекте коомдун өнүгүүсүнө таасир тийгизе алары көпчүлүк учурда байкалууда. Ошондуктан бүгүнкү муунду ар тараптуу колдоо аркылуу биздин мамлекеттин келечегин көрө алабыз.